Koldan kese kılın. Bolsa men dağın üstüngüden жазам eкен. Жаз нарака өткөрбөйсүңбү? Мен мыйзамды сактап алып келип атамын. Мыйзам сактаган жок. Сен кылып аткан ишиңди кара, санитармы норма? Санитармы норма жооп береби? Бул видео тасма ушул жылдын октябрь айында тартылган. Анда Кадамжай шаарынын вице-мэри менен шаардын Орозбеков көчөсүндөгү ишкер жол четиндеги мыйзамсыз курулуштун айынан араздашып кеткен. Кадамжай шаарында мыйзамсыз курулуштардын айынан жолдор тарып, эл үчүн ыңгайсыздык жаралып кеткендиктен шаардык бийлик мыйзамсыз курулуштарды бузууну колго алып, шаардагы авто кыймылды жеңилдетүү максатында кошумча жолдорду ачууда. Берде баягы машинанын тыгыны, элдин тыгыны эң көп болгондуктан анан бияктан дагы кошумча жол ачайлы дегенбиз. Кошумча жол ачууда берде мыйзамсыз курулуштар бар болчу. Бул мыйзамсыз курулуштарды алдырып салып, мына жолду райондук өнүгүү фонду анан өзүбүздөн дагы салымды кошуп куруп атканыбызда. Бул жерде мына азыркы турган жерибизде бетон куюлуп, мына үйдүн эмеси чыгып кеткен болчу. Берди бузуп өттүк. Биякта дагы курулуштарды буздук дагы. Анан мына ягыбызда селканабыз бар. Бул селканага атайын подпорный стена куйдук местный бюджеттин эсебинен. Абдубакир Абдураимов Кадамжай шаарындагы Орозбеков көчөсүндө тест татым тамактануучу жайды иштетет. Анын айтымында мурда ал турган жер тар жана ыңгайсыз болгон. Кийин жол четине чыгып кеткен курулуштар алынгандан соң кеңири болуп жакшы шарт түзүлдү. Азыр эми элдерге удобный болуп калды. Себеби эмнеге дегенде алдын жерде жол бар эде. Мэриядан келип предупреждение берип, жолду кеңейтиш үчүн кичине жолдорду кеңейтти. Мэрдеги соодагерлер дагы ичине кирип, азыр элдерге удобный болуп калды да басканы. Жол четиндеги мыйзамсыз курулуштардын алынышы жергиликтүү тургундар үчүн да маанилүү. Анткени жолдор тарып кеткендиктен автожол кырсыктары да болуп, адам өмүрүнө коркунуч жаралат дешет шаар тургундары. Менин өзүмдүн личный немем боюнча 2 жолу 3 жолу адамдар кырсыкка кабылды. Ошого койгону туура эле. Мен оюм боюнча туура эле. Азыр иретке келип калыптыр да? Иретке келген жери. Мэрия жакшы эле. Мына азыр тротуарларды оңдоп атат, жакшы эле. Мэрия жакшы эле иштеп атат. Жолдон, адамдар жүрүүчү жолдордон ушул машиналардын турушу, адамдардын жөө жүргөн жолдоруну жөнгө салып берсе деп көптөн көп суранамын. Анткени себеби элдин баары соода түйүндөрү ушул жерде, ошон үчүн ушул жерде техникадан өтө кооптуу жерлер көп. Ош-Баткен-Исфана автожолунун Кадамжай шаары аркылуу өткөн жолдун боюна жалпы 17 курулуш тротуарга чыгып, натыйжада автоунаалар жана жөө жүрүүчүлөр үчүн кооптуу жагдай жаралган. Мындан улам шаардык бийлик мыйзамсыз курулуштардын ээлери менен чыр-чатакка барбаш үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жолду кеңейтүүдө.